Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Тилек мырза реалдуу иштерди аткарбаса, министр катары көпкө олтурушу кыйынго. Парламенттик шайлоодон кийин өлкөдө митинг болуп бийлик алмашты. Ызы чуунун арты менен көптөгөн адамдар бийликке келип алышты. Алардын катарын Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев да толуктайт. Тилек Токтогазиев кызматка келгенинен көп өтпөй бул жакта айлык аз экен деп айтып чыкты. Өзү буга чейин сындап келгенден кийин унчукпай иштеши керек да, чынбы? Өзү иштегенине араң 1 ай болгон министр премия деп командасына акча таратып берди. Мамлекетте абал оор, коронавирус деген балейден кутула элекпиз. Экспорттун көлөмү азайып кетти. Ушундай оор кырдаалда акча таратуу канчалык негиздүү? Садыр Жапаровго жакшы көрүнүү үчүнбү же башка себептенби Айтор аймактарга болгон сапарын алгач эле Ысык көл областынан баштады. Чек ара чечилбей, эпидемиологиялык абал турукташпай турган болсо, кийинки жылы азык-түлүк менен элди камсыз кыла алабы? Күздүк айдоо иштери эмне болуп жатат? Тилек мырза саясат менен алектенбей дыйкандарга жакын болсо жакшы болмок. Дыйкандар өндүргөн товарын сата албай убара. Экспортта көңүл бурулбай жатат. Дыйкандардын жаңы министр иштей албай жатканын, мындай боло берсе дыйкандар киреше табуу тургай, кетирген чыгашасын актабай калышы мүмкүндүгүн айтып жатышат. Тилек Токтогазиев өзү бир ишти баштап аягына чыгарып көрө элек. Тилек мырза реалдуу иштерди аткарбаса, министр катары көпкө олтурушу кыйынго. Жаран Сыймык Байке элди коргойм деп келгенсиз, Сураныч казинолорду жапчы. Бишкек шаарынын кумарканаларынын бириндеги видео интернет желесине тарады. Тасмада күбө болгондой карапайым жарандар аталган тасманы тартып, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапекеевке кайрылуу жасаганын көрүүгө болот. Урматтуу Сыймык Жапекеев, жапчы ушул казинолорду. Сураныч кыргызды кыйнабагылачы. Чекесинен жаш балдар каза болуп жатат. Сыймык Байке элди коргойм деп келгенсиз, ушуларды жабыңыз деп билдирген карапайым активисттер. Азырынча бул борбор калаанын кайсы жеринде жана кимдер тарабынан тартылганы тууралуу так кесе маалымат жок. Биздин тартип сакчылар Бишкектеги силер чакырган айткан сөзгө көрөсүңөрбү, угасыңарбы? Кулак деген барбы силерде? Жапчы мону, пожалуйста, жапчы, кыргызды кыйнабачы билин, жапчы. Өлүп атат чекесинен жаш балдар, кыргыздар өлүп атат. Кепкенедей болгон балдар өлүп атат. Булар мондай компьютер кылып уруп атат, Сыймык Байке. Сен келгенсиң, элди коргойм деп мына. Жапма оларды. Кадимкиде ойноп отурушат. Буякта канча кыргыз туттурду азыр. Адил Турдукулов, Сегизбаев койдун терисин жамынган чөө, анын амалкөй аракеттерине ишенбейлик. Активист Адил Турдукулов президенттикке аттанган УКМКнын экс-жетекчиси Абдил Сегизбаев тууралуу пикирин Facebook социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Сегизбаевдин буга чейин камалбаганын себеби анын Сооронбай Шарипович Жээнбековго карата катып алган компромат бар болгонунда. Эми Жапаров менен Ташиевдин Абдилди камаганга белсенип турганда, ал аны алдын ала туюп, президенттикке талапкерлигин койгонун жар салды. Кылмыш иши козголо турган болсо, саясий туткун түрүн көрсөткөнгө жасаган аргасыздан болгон амалы. Койдун терисин жамынган чөөнүн амалкөй аракетине ишенбейлик. Тезинен бутун байлап УКМКнын алдындагы сейилдеги бир багына илиш керек. Саясий куугунтук жүргүзгөн үчүн туура жазасын алсын деп жазды Турдукулов. Сапар Исаков Россияда баш калкалап жыргап жүрүптүр. Буга чейин Сапар Исаковдун кайда экенин билбеген жакындары чурулдап келишкен. Айрым маалыматтар боюнча анын Россияга чыгып кеткени каңкууланды. Урустар жардам бергени да айтылууда. Эске салсак, Сапар Исаков төңкөрүштөн кийин түрмөдөн чыгып, жөн жатпай Атамбаев, Бабанов баштаган саясатчылар менен контр революция кылууга катышып, бирок эл колдобой койгон эле. Аргасыздан реваншисттер качып жоголушкан, айрымдары камалышса, содалашкандары бийликтин тилин табышкан. Сапар Исаков менен Албек Ибраимов качып кеткенге үлгүрүп калышканы ырас. Учурда жыргап жүрүшөт. Булар үй бүлөсүнө тымызын түрдө байланышка чыгышып, сүйлөшүп жатышканы жакында ачыкталабы? Республикалык салык кызматынын башчылыгына Кылыч Жаныкулов аттуу жаран аракет кылууда. Бул боюнча Беспредел KG маалымат таратты. Кылыч Жаныкулов учурда Артем Новиковдун кеңешчиси жана депутат Иса Өмүркуловдун өкүл баласы. Маалыматта айтылгандай, Иса Өмүркулов Бишкек шаарынын мэри кезинде Кылыч Жаныкулов шаардык салыкты башкарып турган. Кийинчерээк шаардык салыктын планын толтура албай кызматтан кеткен. Салыкчылардын чөйрөсүндө буларды шөт фактурщиктердин бандасы деп аташарын, булардын айынан өлкө казынасы миллиондогон каражаттарга зыян тарткан деп жазат.
Иса Өмүркулов быйылкы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган. Мекеним Кыргызстан партиясы ачыктан ачык добуш сатып алып, жыйынтыгында 5 октябрда элдик толкундоолор эски бийликти кулаткан эле. Бишкек жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт ишканасында айдоочулар иш ташташты. Бүгүн 17 ноябрда Бишкек жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт ишканасында айдоочулар иш ташташты. Алар Бишкек жүргүнчүлөрү ташуучу автотранспорт ишканасынын директору Нурлан Койчубаковду кызматтан кетирүүнү талап кылышууда. Ал бул кызматка келери менен автобазада иш токтоп калган, баары артка кетти дейт бригадир Канат Кожогелдиев. Ошондой эле ал эмгек акы аз төлөнүп жаткандыгын айтты. Биз УКМКга, мэрияга, жогорку кеңешке кайрылдык, бирок жыйынтык жок, деди Кожогелдиев. Номер 8 автобустун айдоочусунун айтымында карантин жарыяланган учурда пандемия менен күрөшүүдө автобазанын айдоочулары дагы жардам беришкен. Алар бул ишканага кесипкөй адистин келишин талап кылышат. Иш таштагандар директорду кызматтан кетиришпесе, эртең жумушка чыкпайбыз деп билдиришти. Сооронбай Жээнбеков кызматынан кеткенден бери биринчи жолу кайрылуу жасады. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматынан кеткенден бери биринчи жолу коомчулукка кайрылуу жасады. Ал Facebook социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кече 16 ноябрда туулган күнү менен куттуктагандарга ыраазычылыгын билдирди. Урматтуу мекендештерим, сиздердин көпчүлүгүңүздөрдөн кече 16 ноябрда менин дарегиме жылуу сөздөр менен бирге куттуктоолор айтылды, жазылды. Ар бириңизге чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Мен үчүн айтылган ар бир каалоо тилектериңер кымбат, өзгөчө маанилүү. Мага эмне кааласаңыздар, сиздерге да ошону каалайм. Ар бир үйдө жакшылыктар көп болсун. Бекем ден соолукта болуңуздар. Кыргызстаныбызды жараткан Кудай колдосун, деп жазган. Россия чет элдик студенттерди кабыл алууга даяр эмес. Россия COVID-19 байланыштуу чет элдик студенттерди кабыл алууга даяр эмес. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Билим берүү жана Илим министрлигинин башчысы Валерий Фалковко шилтеме берүү менен РИА Новости билдирди. Россиянын ректорлар бирлигинин кеңешинин жыйынтыгында министр сентябрь айынан тарта кырдаал өзгөрөөрүн айткан. Албетте бир катар өлкөлөрдөн анын ичинде КМШдан келүүнү каалашат. Бирок билдирүү жабык же башка бир катар себептерден улам мүмкүнчүлүк жок. Биздин шаарларда жана ири университеттердеги абалды көрүп жатасыз. Эми чет элдик студенттерди кабыл алууга даяр болбой калдык. Кырдаал сентябрь айынын башында сиз менен болгон мамиледен түп тамырынан башкача, деген министр. Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин жарыялады. Беларусь президенти Александр Лукашенко мамлекет башчынын ыйгарым укуктарынын 70-80% парламент жана өкмөткө өткөрүлүп берилиши мүмкүн деп эсептейт. Бул тууралуу ал дүйшөмбү күнү министрлер менен болгон жыйын учурунда билдирди. Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн парламент менен өкмөткө өткөрүп берүү үчүн азыркы конституцияны бузуу максатка ылайык эмес деп эсептейт. Ал өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорунун парламент талкууга алып, андан соң президенттин кол коюусуна жөнөтүү боюнча жаңы механизм сунуштады. Бул тууралуу Белта агенттиги жазды. Лукашенко ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү маселесин быйылкы жылдын аягында, келерки жылдын башында чечүүгө убада берди. Лукашенко инаугурациясын тымызын өткөргөндөн кийин Беларусь оппозициясы менен конституциялык өзгөртүүлөрдү талкуулоодон баш тарткан. Оппозициячылар тынч митинг өткөргөндөрдү жапырт түрдө куугунтуктоо үчүн Лукашенко жеке өзү жооптуу деп эсептешет. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.